мынакей азыр мына жакшы программаны артында мыйзам келип отурат да. Ошол эле мезгилде мына сизге өзүңүзгө дан суроо бердим эле, азыр бул жерде дан суроо берип коеюн. Биз мамлекет дайыма айтып келебиз. Дайыма ар бир жетекчилер биз дан сүйлөгөндө айтабыз да, мамлекеттүү болуш үчүн биринчи биз билим берүүгө көңүл бурушубуз керек деп. Билимдүү өлкө өнүгөт деп. Азыр мынакей сиздер азыр кайра билимди чапканга баратсыздар. Жерлердеги жана гароно районолорду кыскартып, башка кылып, эмне билимден дагы аябызбы акчаны? Эмне себеп болуп атат аларды кыскартылганына? Эмнеге андай болуп атат? Ошолор боюнча мындай кыскартып коюш Доктор Шашен оңой. Мына убагындагы реформалардын кесепетин көрүп атабыз деп ар бириңер айтып жүрөсүңөр. Бирдемке деселе убагында кыскартып салган экен, убагында бар жокту жоюп салган экен, а эртең сиздин артыңыздан да ушул эле сөз сүйлөнөт. Эмнеге билим берүүчүсү убагында вот гаронолорду жок кылып койгон экен, районолорду кыскартып салган экен. Биз өсүп кетип атсак, жакшы эле, вот мына темп менен өсүп атабыз деп. Жылдан жылга эмне болуп атат билим берүү системасы? Жылдан жылга мына алтын сертификаттардын саны эмне болуп атат? Эптемей болуп туруп, эптеп ушул кой количествого иштеп коелу деп эптеп алып атасыңар. Билим берүү системасы эмне болду? Көрүп атпайбызбы? ОЭЛТин жыйынтыктары эмне болуп атат? Анан биз кайра алдынар реформа деген мындай болбойт. Реформа каражатты эптеп, үнөмдөп, жакшы көрүнөм деп бир жерди жою менен реформа болбойт, Доктор Шашен. Давайте биз кайра андан көрө керек болсо, мына сиз өзүңүз азыр билем жоогуңузда, вот райондор салыштырып, ошол көп калкы көп райондорго штатын көбөйтүңүздөр анда. Аны жоюп коюш оңой эле да. Убагында мынакей бүт садиктерди жоюп алып, азыр эмне болуп атасыздар? Убагында ошол мынакей кереги жок деп садиктерди жеке менчикке берип, башка бир дүркүрөп турган ишканаларга алып, азыр кайра бала бакчаларды кайра өткөрүлүп атат. Ошондуктан бир реформага мындай жакшы терең ойлонуп анан барсаңыздар. Жооп берсем болобу? Урматбек Тураталиевич, туура суроо көтөрүп атасыз. Негизги бул оптималдаштыруунун башкы максаты адилеттүү башкаруу жана натыйжалуу башкаруу болуп эсептелинет. Сиз билесиз, Кара Сууда 150 мектеп бар, Караколдо 10 мектеп, анан жанында 30 мектеби бар, Ак Суу району турат. Ошол эле учурда 7 мектеби менен бир район турат, ошондой эле штат кетип атат, ошондой эле жүк кетип атат. Биз тескерисинче көп жүк алган районолорго көбүрөөк штат берүү мүмкүнчүлүгү менен бардык мындай процесстерди эффективдүү жана каражаттарды натыйжалуу башкарууга сунуштап атабыз. Ошол эле учурда өтө жигердүү санариптештирүү кетип атат. Көп отчеттордун баары мындай санариптештирүү менен кетип атат. Биз өнүктүрүү кызматын күчөтөлү деп атабыз. Мындай башкаруу кызматын эмес, өнүктүрүү кызматтарын күчөтөлү деп атабыз. Ошол райондордо күчтүү метод кабинеттер, күчтүү предметтерден турган предметтиктердин санын көбөйтөлү, түздөн түз мектеп менен иштесин деп. Башкаруу системасы азыр толугу менен ИСО санариптештирүү кетип бара жатат. Доктор Шашен, мен сизге түшүнүп атам. Мен сизге дагы айтып атам да, ошону бирөөнүн эсебинен бирөөнү байытпастан, бир башка каражаттар таап, аларга тийбестен ошол мектеби көп райондорго башка бир резервтерди таап көбөйтсөңөр болбойбу деген. Бул бир. Экинчиден, сиздерди реформаны башкача жол менен баштасаңар жакшы болмок да. Мына ошол жердеги району, гаронодогу иштеп аткан кадрлардан баштасаңар болмок. Кээ мына баарыны мен билген районолор 15-20 жылдан бери жөн бул местадан бул местага алып коесуңар, бул райондон бул районго алып коесуңар, а ичиндеги отдел кадры башкасы 30 жылдан бери ошо начальник отдел кадры болуп жүргөндөр. Каягына өзгөрөт? Сиздер эмне экөөнү бириктирип койсоңор эле эмне ал адамдар жок болуп кетет, кайра эле ошол адамдар калат. Бул жерде эң негизгиси адамдык фактор болуп атат. Сиздер ошол жактан мына конкурсту көрдүк, кандай болуп конкурс болгондорун. Конкурстагы кеткен кемчиликтерди бизге кат жазып, мен сиздерге жөнөтүп кайра келген жоогуңуздарды дагы көрдүк. Акыры эптеп озун жабыш үчүн арызданганды бир жерге загуч кылып озун бастыңар. Бул эмне деген конкурс бул? Эмне деген реформа? Эми аргасыздан айтышка туура келип атат бар жоон. Сиздер кандай билсеңиздер, биз дагы ошондой эле көрүп билип жүрөбүз айыл жергесине барып, эмне болуп аткандарын, кантип дайындалып аткандарын директорлордун.
Кандай болуп аткандарын конкурстан өтүп алып, директор боло албай, вне конкурса директор болуп аткандардын фактылары менен айтып атат. Бул эмне деген реформа? Бул эмнеге андай болуп атат? Ушул конкурстарды жөнгө салуу боюнча биз азыр санариптик платформа вакансия кылып, резервдүү кадрлардын баарын окутууну колго алып атабыз. Завуч болом дегендерди, директор болом дегендердин баарын окутуп даярдап, даяр болгондон кийин катышууга мүмкүнчүлүгүн беребиз. Эми баягы бул конкурс деле жакшы тилек менен ушул элдердин көп жыл отуруп алып коррупция болгон өзүн өзү билип атат. 5 жылдан кийин жылдырыш керек деген жаңы мыйзам талаптарын дагы кабыл алдык. Бирок азыр биз кадр даярдоону колго алып атабыз. Түшүнүп атам, Шашенде карасаңыздар, ошончо реформа бир ишке ачылат. Мен ушул депутат болуп 3 жыл келдим, билим берүү системасында бир реформа ишти ашты деген бол экен. Сиз өзүңүз билесиз канчанчы министр болуп келгениңизди. Бул качанга чейин ошондой болот? Хотя бы бир ишти бир алдына чыгарып туруп, анан кийинки реформаны баштабайлыбы? Баарын параллель баштап, этегин тапсак, жеңин таппай калып туруп, акырында эмне кылышыбызды билбей калып атабыз да. Мынакей кадрларды сиз ошол конкурс туура мен кошулам. А бирок ошол конкурсту өткөргөн адамдарыңыз эскиле болуп атпайбы? Кайра эле ошол система менен конкурс өтүп атпайбы? Кайра эле ошол система менен даярдалып атпайбы? Мен bunun баарыны же жөндөн жөн айтканым жок. Мен бардым по факту билип туруп анан айтып атам. Эмне болуп аткандарын ошо бизге арызданып, барып, жеринен көргөндөн кийин анан айтып атабыз. Болуп атканынчы, доктор Шашенина. Просто бизге да мамлекеттин келечеги керек. Мамлекет күчтүү болуш керек. Күчтүү жаштарыбыз чыгыш керек. Күчтүү окуучуларыбыз окуш керек. Күчтүү мектептер пайда болуш керек. Мынакей урматтуу президентибиз, өкмөт башчылар командасы мына инфраструктураларды оңдоп берип атат. Канчалаган мектептер ачылып атат. Эми биз ишини мына оңдой турган сиздерсиздер да, доктор Шашенина. Бул мектепти салынды, жакшы. Бар жоо бөлүнүп атат. А бирок мынакей өзүңүз анализ кылып көрдүңүзбү? Мага айтып бериңизчи, канча бүгүнкү күндөгү мына 33 шаар бар, райондор бар. Ошолордун канчасы 5 жылдан ашык бир жерде эмес. Себеби бир жерде десе силер 5 жылдан кийин кайра шахматный ход кылып туруп, эски районго алып барып коюп атасыздар. Канчасы жаңы районо же облоно, гороно келди? Канчасын жаңыладың? Мен азыр так маалыматтан адашам, бирок жаңылангандар бар сизге. Мен где-то 10 мүнөттөн кийин жооп берейин. Макулбу? Рахмат. Анткени бул жерде биз ушул оптимизациялоо процессинин жүрүшүндө бардык кадрлардын ичинде тандоо дагы жүрөт толугу менен. Анан бизде мамлекеттик кызматкер жөнүндө мыйзам бар, анан эмгек кодекси деген бар. Аяз агай билесиз, ал ушунчалык алардын укугу өтө күчтүү. Ротацияны мына министрликтен жылдырайын десем дагы, ротацияга тияка бар десең, ошол адамдын уруксаты менен барат. А эгерде өзү каалабаса, биз жылдыра да албайт экенбиз ошолордун бардыгын. Мындай экинчиден биз сиздерге да сунуш кылып атабыз. Акимдер менен биз толугу менен акимдер менен тең мындай жоопкерчилигибиз бар. Районону биз сунуш гана беребиз. Ал бекитет, ал административдик жаза берет. Ошону да жөнгө салышыбыз керек. Доктор Шашенина, мынакей, өзүңүзгө сиз кайра суроо жараттыңыз да. Азыр айтып атасыз. Биз эмне себептен ошол жолду, кайсы жолдо барарыбызды тандабай турган реформа баштап атабыз? Эмнеге? Сиз мына азыр айттыңыз, биздин мындай жок, муну кыла албайм. Анда мыйзамдарды оңдоп албайлыбы биринчи? Мен мурда укчу элем, ушундай сессияларда турганда, аттын алдына биз арабаны салып алып кетип атабыз, депчи. Биз ошондой эле болуп атыппыз да, мынакей. Мына айтып атасыз сиз, биздин мыйзамдар жол бербейт, мен эчтеке кыла албаймын, жылдыра албаймын. Анда эмнеге реформаны баштап атасыңар анда? Эми Айбек Тураталиевич, реформа бир нече багыттан турат. Мазмундук реформа деген болот, кадрдык реформа деген болот, госкадрдык кызматы, инфраструктуралык реформа деген болот. Биз бүгүнкү күндө мына ошол жакшыртуу боюнча да сизге алып келебиз. Азыр бизде азыр ошондо сизде кайсы реформа болуп атат? Айтыңызчы. Азыр мазмундук реформа менен кетип атат. Мазмундук реформа неге таяндык болуп атат? Мазмунду кантип өзгөрөсүңөр? Эгер мына мазмундук деген бул өзгөртүү.
өзгөртүүдө мыйзамдык реформа болбосо кантип мазмуну Бул өзгөрүлөт? биринчи иретте окуу методикалык комплекстерди даярдоо, мугалимдерди даярдоо, ошол учурда Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарттарын даярдоо бул мазмундук реформанын өзөгүнө кирет. Анын ичинде бизде кадрдык, педагогикалык кадрларды даярдоодагы күн тартибинде маселеси бар. Күн тартибинде маселеси бар. Ошолордун баардыгы Планда. сиздин ушул бүгүнкү айтып аткан сөздөрүңүз бири-бирине карама-каршы келип атпайбы? Азыр сиз айтып атасыз, мен айттым. Кантип реформа кылыш керек? Булар өзгөрүлмөйүнчө эчтеке кыла албайсыз. Кайра эле миң болгону менен ошол эски кадрлар эле олтурат. Тиги бул десем сиз айтып атасыз. Мен анын уруксатысыз bizde ушундай мыйзамдар өтө татаал болуп калган. Биз андай кыла албайбыз деп, эмгек ошолорду биз секин акырындап мындай биринчи жолго коюп, сиз мына ушул боюнча жооп берип койсоңуз кандай кылсак болот? Урматтуу Албек Турталиевич, сиз коюп аткан маселелер туура, чындап эле. Бирок айтып кетиш керек, бул мыйзам боюнча Дадуша Шаимовна биз чакырган эмеспиз, бул башка мыйзам менен келген, бирок бизге жардам берип кошулуп атасыз, жооп бергенге сизге рахмат. Бирок эми жанагы бул маселе боюнча азыр трудовой кодекс боюнча. Трудовой кодекс чындап эле мен өзүмдүн да сөзүмдө башында айтып кеттим. Бул совет убагынан калган традициялар болуп калган, бирок биз аларды өзгөртүп атабыз азыр деле. Бизде бир кишини жумушка алам деп кетирем десең, бул тим эле өзгөчө процесс. Современная надо быстро работать же, а бизде колдор байланып калган. Бирок Минсоцтруд менен азыр деле биз трудовой кодекс менен биз жыл сайын акырындап өзгөртүп атабыз. Бир күндө кардиналдуу түрдө өзгөрткөн кыйын. Мисалы даже трудовой книжка жок көп мамлекеттерде, бизде бар. Конкурстар бар, ротациянын эрежелери бар, биз аны өзгөртүп атабыз. Бул боюнча биз Минсоцтруд менен кеңештер Минабрас менен өзүнчө маалыматты берейик, кантип өзгөртүп атабыз. Анткени булар конкурс өткөрөм десе, бирөөнү кетирем десе, чындап эле трудовой кодекс азыркы убакытта мындай татаалыраак да, ачык керек. Рахмат. Реформаны өтө акылдуу адам же болбосо өтө батыр адам жасайт да. Ошондо реформа болот. Силер мынтип жасап атабыз, анан кылып атабыз дегичекти уже силердин ордуңарда башка адам болот. Мен айтып коеюн ошону баса. Мына убагында коррупция менен, опугу менен күрөшүү башталганда көпчүлүк айтышкан. Бул кыйын, бар жоо чырмашып кеткен. Көрүп атасыңарбы? Ошол күрөштүн артынан мамлекет алдына жылыш болду. Эмне себептен ар бир министрлик ошондой кардиналдуу реформаларга барбайт? Же эмне бир эки адам эле иштеп калганыңар ошонун көлөкөсүндө жүрүшүңөр керекпи? Мен силерге ачык айтып коеюн. Жогорку деңгээлдеги өлкө жетекчилеринин жасаган жумушунун арты менен эле эл ошолорду көрүп тура мына иш кетип атат деп атат. Ачыгын айтыш керек, кээ бирки министрликтерде эч кандай иш кеткен жок. Эгер бул жактан жүрөктөн оңдоймун десе, бардыгы мамлекеттик ишканалар. Барын оңдосо болот. Анын үчүн эрк керек, жүрөк керек. Ошондо гана болот. Мынтип олтуруп, бири-бирибизди аяп, анан тиги менен, буну менен качанга чейин ошондо болобуз? Аяз Батыркулович. Давайте бир мындай кардиналдуу өзгөрүүлөргө барайлы ар бир тармакта. Мына сиз айткандай азыр эч кандай биз мүмкүнчүлүк жок болсо Додургу Шаршеевна кантип реформа кыла алат? Мыйзам жол бербесе, мен түшүнүп турам, мен азыр Додургу Шаршеевнадан атай ошону бир тастыктайын деп кайра суроо бердим. А биз алдында мыйзам менен кайра эле жолун тосуп алып туруп, давай сен жаса дегенибиз эмнеси ал? Давайте ошолорду биринчи ошол жактан баштайлы. Бул сиздин мыйзамыңызды айттык го, колдойбуз деп мен башында. Мен просто убакыттан пайдаланып ушуларды тастап алайлы дедик. Анткени биз көп эле убакытта жолугуша албай калып атабыз. Ошондуктан бир реформанын баштаарда бир башынан баштасак. Мен ошону суранып кетет элем. Тиги азыркы айтып аткан бул менин сунушум, ошол району, горонолорду пока дагы айтам. Бул өзүңүз бул жагыбызды порядкалап алгычакты, алардын дагы бириктирип, башка кылып ашматайын чыгарбай турайлы деген сунушту айтат элем. Бир сиз азыр айткандай, эртең кошуп алып туруп кайра болбойт экен, бөлүш керек десеңиз, уже кайра дагы кыйын болуп калат. Бирок мамлекеттик жана АТР программасы жүрүп жатпайбы? Ошонун алкагында ошол президенттин, анан мамлекеттик министрлер кабинетинин дагы ушундай тапшырмалары бар да. Ишмердүүлүгүнүн натыйжасына карата иш алып баруу боюнча. Эмгек кодекси боюнча Аяз агай менен деле сүйлөшүп атабыз. Бүгүн деле министрлик далай кишини алган, бирок дээрлик сот менен бардыгы утуп келген.
эмгек кодекси толугу менен иш жумушчунун укугун абдан колдойт. Жана сиз айткандай, азыр айтып кеттиңиз, биз районолор биз дайындай албайбыз депчи. Билим берүүгө сиз жоопкерчилик болгондон кийин ал укуктан сизде болуш керек. Себеби биз күндө келип алып акимден сурабайбыз да, билим берүү эмне болуп атат, кандай болду деп турабы? Мектептер боюнча бардык суроону сиз жанакы урушту, мындайча айтканда, бүт бар жокко сиз жоопкерчиликтүү болуң да, анан кадрды дайындаганы келгенде ал дагы туура эмес. Сиз кандай дейсиз? Биз бул боюнча өкмөткө, министрлер кабинетине сунуш бергенбиз, толугу менен бекитүүнү кайтарып берүү боюнча. Анткени айлыгын биз төлөйбүз, отпускадан биз кетиребиз. Айрым жергиликтүү жетекчилер аша чапкан жагы бар, алардын укугун бузган боюнча прокуратурага дагы берип жатабыз. Бирок биз аны дагы азыр талдоо иштери жүрүп жатат. Ошол мыйзамга өзгөртүү боюнча дагы сунуштарыбызды бергенбиз. Күн тартибинде бул маселе.